Кандайсың досым? Жакшы досум, өзүң кандай? Жакшы. Досум, бүгүндөн баштап только честно кыргызча сүйлөшөбүз. Желательно орусча кошпойбузбу? Конечно, досум, только кыргызча сүйлөшөбүз. Сен постоянно орусча кошуп сүйлөйсүң го досум? Бүгүндөн баштап только честно кыргызча сүйлөйм. Даже, короче, совсем. Дал ушундай орусча сөздөрдү күнүмдүк жашоодо аралаштырабыз, колдонобуз. Ага, мол сөз таап көрбөйсүзбү? Кеңиз оңой сөз, күнүмдүк жашоодо колдонобуз. Кыргызча аталышын. В общем дегенби? Колдоносузбу деген? Кыскасы деген да, биз айтып. Маанилери көп да, кыскасы деген сөз. Макул анда. Деген дагы бир вариант бар эми. В общем, бардыгы деген, кыскасы деген, кыскасы деген сөз да. Ошондой маани билдирет. Жалпы деген маанини билдирет экен, ага. В общем деген. Рахмат чоң сизге. Сен күнүмдүк жашоодо колдонгон сөздөрдүн кыргызча аталышын таап көрө аласыңбы? Аракет кылып көрөлү. Часто сөзүнүн кыргызча аталышы. Кандай деп ойлойсуң? Күндө? Күндө? Часто. Күндө. Дагы жакындашып көр. Билбейм. Билбейт экенсиңби? Бат деген сөз экен. Билип жүр, Давай. Балдардан жерден бир суроону алып, кыргызча аталышын айтып бербейсиңерби? Не, особенно сөзүнүн кыргызча аталышы дейт. Особенно. Не түшүнтөм, но кыргызчасын билбейм да. Но маанисин түшүнтөм, кандай айтылышын унутуп калдым. Потерял кеттимби? Не, потеря эмес, просто забыл. Сиз билесиз, айтпай жатса? Жок, мына айтсын өзү. Билесиңби? Ким билет? Не, я не знаю, чим. Даже деген сөздүн кыргызча аталышын айтыңчы анда. Ёшкин кот. Даже сөзүнүн кыргызча айт. Не. Даже дегенде. Кандай болуп калды? Ема. Билбейм досум. Аракет кылып көрүңүздөр. Даже. Күнүмдүк эле жашоодо колдонобуз. Не, да, даже деп колдоносуң. Кыргызча кандай болуп калат? Да, бирөөнү берип көрүңүз. Мол сөздүн кыргызча аталышын таап көрбөйсүзбү? Келиңиз, бирөөнү алыңыз. Свежий, совсем. Кыргызча аталышын айт, совсем. Негизи колдоносузбу муну сөздү? Совсем деп о. Колдоносуз, Кыргызча аталышы кандай болушу мүмкүн? Айтып коюңузчу кана, жообун сиз билесиз да. Ага, сиз жооп бересизби же? Жоо, такыр деп колдонот. Кошо аласызбы? Такыр. Такыр. Мага такыр жаккан жок. Такыр жаккан жок, туура. Рахмат чоң сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Кандайсың? Денсаулыктарың жакшыбы? Окууларың жакшыбы? Кел, сен дагы күнүмдүк жашоодо колдоносуң. Кыргызча аталышын таап көрө аласыңбы? Аракет кылып көр, Кел. Бир сөз ал, мына сөздү. Сыртыңан чыгарып окуу. Эми кыргызча почти билбейм. Билбейсиңби? Кичине. Билип жүр, макулбу? Рахмат, жакшы кара. Окуп туруп кыргызча аталышын атап бериңиз. Аз. Хотя бы да, өзүңдүн жок дегенде. Аракет кылып көрүң ага. Аракет, Да, бир аз аракет кылып көрүңүз. Хотя бы жок дегенде, хотя бы. Ушундай эле болуш керек. Билбейт экенмин башкасын. Кеңездерден жерден бир суроону алып, кыргызча аталышын атап бербейсизби? Именно деген. Атайын. Да, кичине аракет кылып көрүң. Аракет кылып көрбөйсүзбү? Так ошону болгон. Жакын атасыз. Так эле болсо керек. Дагы аракет кылып көрүң, кичине. Бир аз болсо аракет кылып көрүңчү. Нак ошону болуп калат да, именно. Нак ошондой, дал ошондой деген, Ооба. Обычно сөздүн кыргызча аталышы. Обычно жөнөкөй деген. Просто обычный жөнөкөй деген. Кичине аракет кылып көрүң. Обычно. Мейли, рахмат. Жок, жок. Жокпу? Саламатсызбы, кандайсыз ага? Ага, бир сурообузга жооп берип коюңузчу, келиңиз. Неге? Чын эле? Биз күнүмдүк жашоодо колдонгон кыскача орусча сөздөрдүн кыргызча аталышы кандай? По-любому деген сөздүн кыргызча аталышын айтып коюңузчу. Баары бир болот. Дагы варианттарыңызды айтып көрсөңүз болот. По-любому деген сөзүнүн кыргызча аталышы кандай болбосун деп которулат экен. Кандай болбосун деп которулат экен. Ооба. Саламатсызбы же? Кандайсыз, жакшысызбы? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат.
Манайыңыз кандай? Жакшы, Кудай шүгүр. Макул, жакшы болсо да бизден бир сөз алып, ошол сөздүн кыргызча аталышын таап көрбөйсүзбү келиңиз? До сих пор ушул убакка чейин. Ушуга чейин. Буга чейин. Эми ар жерде ар түрдүү айтылат да. Ар жерде айтылат, туура айтасыз. До сих пор буга чейин. Дагы деле же болбосо али деп дагы айтсак болот, э? Али деп айтсак болот. Ушул убакка чейин, если мындай маданият деп айта турган болсок, э? Ушул убакка чейин деп айтат. Рахмат, эже, чоң рахмат. Саламатсызбы ага? Бул жерде колумдан бир сөз алып, ошол сөздүн кыргызча аталышын таап көрүңүзчү. Короче деген сөзүнүн кыргызча аталышы. Кыскасы. Туп-туура. Кыскасы. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы эже? Бир сөздү тандап, кеңиздер, бир сөз алып, окуп, кыргызча аталыштарын айтып көрүңүздөр. Негизи бул сөздөрдү биз күнүмдүк жашоодо аябай көп колдонобуз. Азырынча деген да желеме. Туп-туура, таптыңыз. Көзүм жетпейт го. Тоже сөзүнүн кыргызча аталышын. Тоже? Тоже күнүмдүк жашоодо колдонобуз. Атам гана баласы. Угуп көрүңүз. Дагы деген, мен дагы деген. Молодец, агай. Жанагы кайдамай жүрүп унутуп эле калабыз. Көзүнө баары орчо сүрөп калбадыбы? Хотя бы дейт го. Бул ушундай өзү. Азыр мен бош эмес элем да. Эмне бош эмессиз? Бош болуп турасыз го, эч ким жок го. Башка бирөөгө берсеңизчи. Сизге келип атпаймынбы мен, ами. Хотя бы дейт го. Орусча, кыргызчасын фотоп бериш керекпи? Мен кылышым керек өзү. Бияктан билбей атпаймынбы? Билбедиңиз, э? Макул анда. Биз сизди кыстабайбыз, рахмат. Даже сөзүнүн кыргызча аталышы болбосо деген окшойт. Аркеп көрүң, бирок сиз билесиз. Жок барбы эже? Жок. Айда, рахмат, жок. Саламатсызбы? Чоңуз могул жерден бир сөз алып, Значит, балким. Дагы бир Мүмкүн. Дагы. Негизи колдоносузбу бул сөздү? Ооба. Көп колдоном деген демек болот экен жолу. Негизи колдоносузбу? Хотя бы. Жок дегенде бизче айтканда мындай жөн эле дегенде эле мааниде да. Биз көбүнесе кыргызчылар кыргызча көп сүйлөгөн үчүн хотя бы мен анча сүйлөбөйт экенмин. Макул анда мен сизге жоон айтып коебузбу? Кур дегенде. Кур деген эми хотя бы жөн эле дегенде эле айтып атам да, эми ушундай эле да эми. Макул. Сизде калсын. Рахмат. Ишиңизге ийгилик, соодаңыз жакшы жүрсүн. Пока что сөзүнүн кыргызча аталышы. Кошто туруп турат да депчи. Ушундай колдонобуз го. Аталышы. Бул кой. Мен айтайын. Бул кой турсун дегенми? Кой турсун. Аракет кылып көр. Таппады ташыган. Эсим чыгып калды. Мейли. Особенно өзүңүздүн кыргызча аталышы. Особенно. Негизи колдоносузбу бул сөздү? Ооба. Мында көбүнчө деген сөз ал. Особенно, основной деген сыяктуу да. Мен түшүнүшүм ушул да. Көбүнчө деген, э? Көбүнчө деген, основной деген. Дагы эмели. Негизи жашоодо колдонулган орусча сөздөрдүн кыргызча аталышы кандай? Биз менен жоона чогуу күбө болдуңуздар. Саресеп каналына катталып, коңгурону басып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүңүздөр. Комментарий бөлүмүнө ой, пикир, сунуш калтырсаңыздар болот. Көрүшкөнчө.